Мен ушул жылдын жазынан баштап TikTok, Instagram бардык социалдык тармактарга жалаң кыргызча контент чыгарып жатам. Бирок менин проблемам подписчиктерди набирать эткенден, просмотрларды алгандан аябай жай болуп атат прогресс. Анткени мисалы TikTokто англисче сүйлөгөндөрдөн же орусча сүйлөгөндөрдөн караганда кыргызча сүйлөгөн, кыргызча контент көргөндөр, жараткандар аябай аз да, прям аябай эле аз да. Ошол үчүн охват андай деле көп болбойт. Менде ошол дилемма болду да. Конечно, контент кылып аткандан кийин көбүрөөк подписчик чогулткуң келет, көбүрөөк просмотр алгың келет, и рост дагы батырактан болушун каалайсың. Бирок ошол эле учурда даже ChatGPTге жаздым да. Вот мен кыргызча кылып атам, бирок эмне англисче кылсамбы же орусча кылсамбы көбүрөөк охват болсун депчи, эме тиктокторумчу. Бирок с другой стороны кайра ойлонуп көрсөм, баарды айланып келип менин ички болгон приоритеттериме такалат экен. Мага эң маанилүүсү социалдык тармактарда кыргыз тилиндеги контентти өнүктүрмөй деген. Эгерде мага окшогондор, эми в основном мындай карап көрсөңөр, кыргыз блогерлери, бардык белгилүү адамдардын бардыгы эле орусча, биздин социалдык тармактарыбызда деле баардыгыбыз эле орусча сүйлөп эле ушинтип көнүп калганбыз да. Бирок кыргызча сүйлөсө эле аны эми насколько это правда билбейм, бирок аны эми вот сен айылдыксың, вот сен типа не городской деген ушундай эмени жоюшубуз керек да. Ошол үчүн кыргызча контент деле качественный боло алат, кызыктуу боло алат деген нерсени алып келиш керек деп ойлойм да. Башка кыргыздар бар го, орусча сүйлөп жүргөндөрчү, ошолорго наоборот кыргызча көбүрөөк сүйлөгөндө, мындай бири бири менен сүйлөшкөндө, социалдык тармактарда кыргызча деле стористер чыгарып, мисалы Instagramга же видеолорун кыргызча тартканга мотивация кылыш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мага окшогондор мисалы орусча же англисче сүйлөгөндүн ордуна кыргызча контент чыгарсак наоборот жакшыраак болот дагы. Мисалы даже TikTokто поисковикке кыргызча жазсаң да шаблон кыргызча чыкпайт да, фразалар же шаблонный фразалар же англисче же орусча чыгат. В целом деле интернетте кыргызча маалымат өтө эле аз башка орусча, англисче салыштырмалуучу. Окей, макул, подписчиктер жайдан чогулсун, макул, просмотрлор жайдан болсун, баардык прогресс жайдан боло берсин. Бирок зато I making a difference in this world дегендейчи, мындай бул дүйнөдө мындай өзүмдүн тилиме салым кошуп атам, аябай благородный, мындай жакшы нерсе кылып атам дегендей сезим болуп атат да.